Нурайым Жусупбекованын «Эки доорго бир жүрөк» аттуу романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. 7-бап. Сүйүүдө, өз ара ишенимде жана берекеде. Арадан 20 жыл өттү. Өлкө өз алдынча эгемен мамлекет болуп өмүр сүрө баштаганда, аты Бишкек деп өзгөртүлгөн шаар борборуна заманбап ыкмалар менен жаңы курулган бийик жана кооз үйлөрдүн бириндеги коштун уясындай жайлуу батирден эненин талап кылган үнү кулду. «Ай, Лира, тур! Түш болгону калды!» Апам баягынсындай эле ашыр айтып жатат. «Короздор менен кошо турмак белем», деп ойлонгон кыз жылуу төшөктөн тургусу келбей башка капталына оодарылды. «Бүгүн дем алыш эмеспи? Тим кой, жата турсун», деди кызга атасы болушуп. Бул Кайрат болчу. Үйдүн чоң студияга окшогон кенен залында ал эртеден бери көз айнекти көзгө илип, айнек үстөлгө коюлган ноутбукту акырын тыкылдатып иштеп отурган. «Чын эле бүгүн дем алыш күн эмес беле?» деп ойлонгон Асел эртең мененки кофеси менен омлетине алаксый түштү. 20 жылдан ашык убакыттан бери бирге жашап келишет. Ал дайыма өндүрүштүк ишкерлик жүргүзгөн жубайын колдоп келет. Мына 15 жылга аяк басты. Кайрат борбордо жайгашкан өлкөнүн эң чоң ишканаларынын бирин жетектеп келет. Асел анын өзү сыяктуу коммунисттик тарбия алып, социализмге багытталбаганы үчүн жана ал мурда партиянын же комсомолдун жетекчилеринин бири болбогону үчүн жаратканга ыраазычылык келтирген. Анын ою боюнча Кайрат Союздун урашынан азыраак жабыркап, жаңы заманды оңой кабыл алган. Кыйроо орун алган кара баскан күн коммунисттик идеяга ишенип, ал көрсөткөн жарык жол менен кеткенге даяр. Мындан улам коомдук иштерде жигердүүлүгүн көрсөткөн, анын жан дүйнөсүнө кетпес так салып кетти. Эсинде, кызын төрөгөндөн кийин үйдө отуруп калган күндөрдүн бири болчу. Сыналгынын бардык каналдарынан классикалык музыканы жана балетти берип туруп алды. Мурда мындай болчу эмес эле, бирдеме болгон эмеспи? Деген суроо күнү бою тынчын алып жүргөн. Кечинде Кайрат келип үйдөн эч жакка чыкпай отурууларын буйрган. Анда алар таласта Кайраттын ата-энесинин үйүндө, анын үй бүлөсү менен бирге жашашчу. Көрсө ушул күнү Москвада төңкөрүш болуп, КПССке кайра тургуз катуу сокку урулуптур. Ушундан улам сыналгыдагы берүүлөр токтотулуптур. Советтер Союзунун улуу коммунисттик партиясы жоюлганын укканда, бул партияга чындап берилген, өз жашоосунда андан башканы үлгү тутпаган, жашоосунда ал көрсөткөн жаркын жолдон башканы карабаган адамдын жүрөгү кармап калган. 2 күндөн кийин ал кайтыш болду. Бул эң чынчыл адамдын оорулуу жүрөгүнө мындан мурдараак уулу Мараттын колуктусу Мээрим менен ажырашып, жаңы сүйгөнү махабатка үйлөнөрүн айтканы да кошумча сокку болгон. Ошол күндөрү алардын апасы да оор соккулардын сыноосунда калган. Катаал тагдырга кабылганына карабай, ал булактай аккан көз жашын билгизбей сүртүп алып, бекем эркин көрсөткөн. Курган эне өзү мүңкүрөп жеңилип берсе, өзүн жетим сезген балдары айласын таппай калаарын жакшы түшүнгөн. Өлкөдө кыйчалыш учур жаралып, бир эле адам эмес көптөгөн элдердин тагдыры чечилип жатканына маани бербей, атасынан айрылган бул үй бүлө үчүн эми бийлик жоктугуна сүйүнгөн жаман ооздуулар шаарда көп экен. Күбүр кептер ачык жүргөн. Шаар телефонун коштуруш үчүн үйгө атайын тартылган кабель жок экен. Эми апам менен кантип байланышабыз? Алтын апам сотовый телефондон баш тартып жатпайбы? Болбосо күнүгө сүйлөшүп турмакпыз. Таалай үйдө болсо да бир жөн эле. Ал жарым жылдан бери Орусияда мигранттык кылып жүрбөйбү? Атамдардын үйүндө шаардык телефон эптеп дем алып турганда почтага барып сүйлөшүп келейин, деп сүйлөнгүчө кире бериште туруп кийинген Аселге залдан Кайрат кыйкырды. Апама салам айтып кой, Айсю. Келсең дачага барып келели. Үчөөбүзбү? Экөөбүз эле баралы. Кызыңды калтыр. Бүгүн дем алышта каалаганын жасасын. Чоңойбодубу?
Анын үстүнө жакында сессия даярданат болуш керек. Мен бат эле келем, деген Асель Борбор шаардын башкы почтампынын шаар аралык бөлүмүн көздөй жүгүрдү. Апа, кандайсыз? Иштер, ден соолугуңар жакшыбы? Кандай кызым, баары жакшы. Силер кандай жатасыңар? Небери менен күйөө балам жакшыбы? Бүгүн келиним экөөбүз манты жасап жатабыз. Атаң мантыны жакшы көрчү эле, Куран окуйбуз. Апа, почтага барып телефон чалыш кыйын болуп жатат. Сотко алып берсек, тез-тезден сүйлөшүп турат элек. Кызым, Таалай келиниме Орусиядан телефонго жеткидей акча салып жиберем деген. Ал өзүнө алса бат-баттан сүйлөшүп турабыз. Сарсана болбо. Таалай чалып атабы? Анда баары жакшыбы? Уулуңуз Гежир, апа. Канча жылдан бери кайраттан жардам алгандан баш тартып жүрөт. Ал атамдай болуп абдан чынчыл. Директор өз кайнесин жумушка алыптыр деп айтпасын деп бияктан качып жүрөт. Болбосо байланышчылар күйөө балаңыздын ишканасына керек деп баратып. Бул сөздөрдү мурда да айтканын, азыр ашыкча экенин сезе калып сөзүн кыскартты. Апа, бизде баары жайында. Жакшы десем да болот. Акыры биз микрорайондон жаңы үйүбүзгө көчүп келдик. Келгенде көрөсүңөр. Силерге жагат, деп эми ал жакшы жаңылыгы менен бөлүшкөнчө шашылды. О Аллах, Кудайыма шүгүр, буйрсун. Ал үйүңөрдө көптөгөн жылдар бою жашагыла. Көп неберелерди баккыла. Амин, деп кубанычынан ыйлаган апа чын дилден батасын берди. Апа, биздин үйдүн долбоору эң жаңы. Силердин элиткаңардан да жакшы, деп Асель энесин ого бетер кубанткысы келди. Ошондой болсун. Бактылуу болгула. Амин, эне алкаганын улантты. Рахмат апа. Болуп тур. Жакшы туруңуз. Баардыгына салам айтып коюңуз. Жакшы тургула. Көрүшкөнчө. Жаңы үйдө ден соолукта жашагыла. Кандай гана кубаныч. Атаңар ушул күндү көрбөй калбадыбы? Бирок ал көрүп турат. Силер үчүн кубанып жатканына ишенем, кызым, деп ый аралаш сүйлөп телефонду койгон эне көнүмүшү боюнча жоолугунун учу менен көз жашын сүрдү. Марат көптөн бери чала элек. Аселден аны сурабай кап. Ай карылыгай, көрүп жүрөт болду бекен. Эми качан чалат, деп ойлонгон эне отура калып сүйүктүү келинине манты түйүшүп кирди. Анын кичүү уулу чынында эле эрте токтолуп, абдан чынчыл адам болуп чоңойду. Атасынын гени аркылуу ага эмгекчил пролетариаттардын сапаты берилгендей. Айтылуу компартиянын жоюлганына 20 жылдай болсо да, көптөр ал учурду унутушканы менен бул жигиттин тамырында коммунисттин каны жүгүрүп тургансыйт. Мезгил эбак башка болуп кеткенине карабастан, ал кезде жакшы жагы менен эстегендер байкабай коммунизмди өткөрүп жибергендерин өкүнүү менен кеп кылышат. Ал эми ошол кезде көбүрөөк өмүр сүргөн кошуналар көлөкөдөгү отуручка чолгушканда күрсүнүп алышып, Советтер Союзу учурунда мындай эле, же эгер Советтер Союзу болгондо, деп социалисттик доорду узун жомок кылып айтып, анын кайтып келбестигине өкүнүп бүтө алышпайт. Атасы өлгөндө Таалай болгону 10 жашта болчу. Ушундай жаш болсо дагы агасы Марат экинчи аялы менен жана никесиз төрөлгөн балдары менен бүт үй бүлө мүчөлөрүн капа кылганын абдан жакшы эстеп калган. Атасы өлгөндөн кийин апасынын күйүтүн, анын башынан өткөргөн азаптарын жакшы билет. Ошондо бир заматта эс тарта түшкөн ал, апамды эч качан капалантпай, дайыма коргоп колдоп жүрөм, деп өзүнө сөз берген. Ошондуктан аскерде кызмат өтөп келери менен дароо үйлөнүп, кийинчерээк радиотехникалык окуу жайда окуп, байланышчылык кесипти аркалап келет. Таалай агасы Марат менен мамиле түзгүсү келбейт. Ушул себептен улам анын жакын шакирти болуп саналган Кайрат жездесинен кыйналып турса да, кандайдыр жардам же жумуш сурабайт. Ошондой эле 9 жашар уулу Канатты да эмгекчил кылып өстүрүп, бай бир туугандарга эмес, өзүнө гана ишенгендей кылып тарбиялап чоңойтту. Кийин 9 жылдан кийин окууну бүткөндө Канат жакшы баалар менен окуса да, жогорку окуу жайына тапшырбастан, техниканы жакшы көргөндүгүнөн улам стого автомеханик болуп орношот. Кебетеси ал да денинде жумушчу пролетариаттын канын көбүрөөк алып жүрөт окшобойбу.
Таалай өзүнөн кем эмес чынчыл жана эмгекчил кызга үйлөнгөн. Бул көп балалуу жөнөкөй жумушчулардын кызы оңой эле тандалган эмес. Аскерден кайтып келери менен үйлөнмөй болгон Таалайдын кыздын көптүгүнөн башы айланат. Бирок алардын арасынан өзүнө өтө берилген, жаштайынан ар намысын сактаган жубайын тандаш оңой эмес болчу. Муну ал бирөөлөрдүн сунушун же кеңешин укпастан, кызды иш жүзүндө сынап көрүп чечмей болуп мындай ыкма колдонот. Дон Жуандай катымпоздук шыгы жок болсо да, жакшы жарга жетиш үчүн ошол учурда кыз жандуу болуп чыга келген ал кыздарды жолугушууга чакырып, жакшы сүйлөшүп, көңүлдүү сейилдешкен соң үйүнө узатып баратып, аны менен өбүшкөнү аракет кылат. Эгер кыз өзүнүн эркелеткен жакшы мамилесин дароо кабыл алса, аны менен мамилесин эч нерсеге карабай дароо үзгөн. Экинчи жолугушкан эмес. Ушундай тандоого катышкан талапкерлердин ичинен анын аялы чуу эттере жаакка чапкан сыйы менен жооп берген. Өбөйүн деген экинчи аракетинде катуу түртүп жиберип, экинчи көзүнө көрүнбөөсүн айтып урушкан. Таалай өмүрлүк жарын ушинтип тандап, кийинки жолугушуусунда мындай тентектикке барыш себебин айтып түшүндүрүп, дароо үйлөнүү сунушун айткан. Андан бир эле берилген жубай чыкпастан, апасы үчүн абдан жакшы келин да чыккан. Апасы мындан улам өзүн эң бактылуу кайнене сезип, үйгө айда жылда бир келген кызы Аселден да артыкча жакшы көрүп кеткен. Мараттын өтүнүчүнө карабастан, апасы Махабатты кабыл ала алган жок. Кебетеси эстегенде өкүнүч менен оорудан оорлошо түшкөн эненин жүрөгү бул келиндин тилеги жаман, арты таза эмес экенин сезет окшойт. Эгер жалпы туугандардын жакшылык жамандыктарында жолугушуп калышса, алар учурашып тим болушчу. Мараттын улуу уулу Эдил Борбордо окуп, университетти аяктады. Атасынан кыйын учурда да жардам албаган, аны менен сейрек көрүшүп, кенен үйүндө качан чакырса да барбаган ал окууну бүткүчө жатаканада жашады. Эмгекчил жана идиректүү болуп өсүп чоңойгон Эдил көпкө чейин үйлөнө албай жүрүп, 32-ге чыгып, апасынын чоң суранычы менен гана аны келиндүү кылды. Ал жубай издеп алыс барган жок. Бир короодо бирге чоңойгон кошунанын өзүнөн 10 жаш кичүү кызына баш кошту. Эдил көпчүлүк жаштардай шаарга жутумбады. Таласта апасынын жанында калып, уюлдук байланыш тармагында өзү окуп үйрөнгөн программисттик кесипти аркалап келет. Мээрим өз орто жашына карабастан абдан жаш көрүнөт. Келбет мүчөсү тыкан сакталган, анын мүнөзү да жайдары бойдон калды. Бүт бардык жарандар алаканга салгандай даана байкалган чакан шаарда адептүү аял, жакшы эне катары таанымал. Кайненеси өз жашоосун кимдир бирөө менен бирге жайгарууга уруксаат берсе да, ал турмушка чыккан жок. Эгер кандайдыр бир олуттуу ою бар эркек жолугуп колун сураса, угуп да койчу эмес. Мээрим өмүр бою Маратты сүйүп, качандыр бир кезде өз катасын түшүнүп, эгиздерин бутка тургузганда өзүнө кайтып келерине ишенип жүрдү. Дээрлик бардык туугандар Мараттын экинчи аялы Махабат менен мамиле түзүшкөн жок. Өз ара сүйлөшкөндө аны аферист деп аташып, көңүл түпкүрүндө ага ишенишчү эмес. Ал эми Мээримге мурункудай эле сый урмат менен мамиле кылышат. Ал дагы күйөөсү менен ажырашып кетсе да, кайындарына карата мамилесин мурунку бойдон калтырды. Марат кийинки үй бүлөсү менен Борбордо атасынын 3 бөлмөлүү батиринде жашап келет. Курсак байлап алган ал. Өз курагынан улуу көрүнөт. Махабат менен көңүлү да, курсагы да ток жашаган ал жашоодогу жаңы бийиктиктерге эч кандай шыктана алган жок. Ал Махабаттын торуна чалдыкканын айыптаган туугандарынын, кесиптештеринин кыйгач көз караштарын байкап эле жүрөт. Бирок сүйүүгө шылтай актанып, кийин чийилип калган пластинкага окшош бул жагдайларга көңүл бурбай деле калды. Борборго келгенден бери жашоосу бир деңгээлде токтоп калгандай сезилет. 20 жылдык карьералык тепкичинде бир да көтөрүлүү болгон жок. Абдан көп иштегенине карабастан, анын өздүк машинасы алигиче жок болгондуктан, кызматтык унаасынан түшө элек. Ал эми майды аз ичкен кичинекей машинаны
махабатка ары бери жүрүүсү үчүн сат берген. Балдары чоңойгуча акча дайыма жетишсиз болуп жүрдү. Ал балдарынын бактысы үчүн талап кылынгандардын баары менен камсыз кылууга аракеттенди. Махабат аларды эң жакшы мектепке берди. Мыкты деген секциялар менен кружокторго катыштырды. Бирок идиреги жок алар кандайдыр ийгиликтерге жетпей, максатсыз чоңоюп, талапты аткаруучулардан же жогору умтулуучулардан эмес, чоң керектөөчүлөрдөн болуп чоңоюшту. Качан үй бүлөдө бир бала ийгиликсиз болсо, анын жолсуздугунан же идирексиздигинен көрөсүң. Бирок бул жерде экөө болуп жатпайбы? Махабат жыргап жашады. Бул өмүрдөн ал өзү каалагандардын баарына жетти. Күйөөсү жоомарт, балдары бой жетти. Үй бүлөдөгү кылт эткенин баары өзүнүн көзөмөлүндө. Марат менен аял күйөөлүк мамилесин ЗАГСта мыйзамдаштырышкандан кийин батир толугу менен өзүлөрүнө өткөн. Кайнатасынын көзү өтүп кеткенден кийин эч ким аны талашкан же бөлөбүз деп батынган жок. Марат ошондо эле апасы менен Борбордогу батир өзүнө калаарын, алыскы Чакан шаардагы үй инисине тиерин сүйлөшүп келген. Анын үстүнө иниси таалайдын шаарга келгиси келген жок. 80-жылдардын аягындагы айласыздыктан улам Махабат көзү ачыктын кызматына кайрылган болчу. Бул иш кийин бир нече жолу кайталанды. Анткени мындай ишти ал турмуштагы эң туура жорук катары, үй бүлөдөгү ынтымакты сакташ үчүн зарыл иш катары эсептеп алган. Аныгында мындай кадамы менен күйөөсүн башкарганга аракет кылып, аны менен сүйлөшкөндө баары сен айткандай болот, сүйүктүүм, дечү дагы жыйынтыгында аздан болсо да баарын өзү каалагандай жасачу. Махабат ушунусуна каниет кылып, бирок сүйүктүү кишисинин жан дүйнөсүнө көзү ачыктардын дубасы менен аралашып, анын өз күч-кубаты менен мүмкүнчүлүктөрүн толук көрсөтүүсүнө тоскоолдук кылып жатканын түшүнчү эмес. Марат өз эркинен тыш жоош жүрүп, жан дүйнөсүндө эмне болуп жатканын түшүнбөчү. Мындан улам ал жакшы ийгиликтерди жарата алган жок. Ага өзүнүн аялы дүйнөдөгү эң жакшы жубай катары сезилип, жашоо турмушу сүйүүгө, ишенимге жана ынтымакка ширетилгендей болчу. Махабаттын денеси жаш кезинде эле толуп кетүүгө жакын болчу. Андыктан убакыт өтө орто куракка жакындаганда кийимдин чоң көлөмдүүсүн талап кылган семиз тулку бойго ээ болуп чыга келди. Анын келишимдүүлүгү менен жагымдуулугунун бара-бара издери гана калды. Борбордогу кыялы орундалган ал күйөөсүнүн иштеген жеринде өткөрүлгөн иш-чаралардан, салтанаттардан калчу эмес. Модалуу кийинип, заманбап көз айнекчен болсо да, анын сүйлөшкөнү менен жүрүм-туруму баары бир эле тарбиясы кемчил, маданияты пас экенин билинтип койчу. Марат көзүнө жашоону кызыл-тазыл кооз көрсөткөн көз айнек тагып алгансып, өткөн кылымдын таңсыктыгы менен жетишсиздиги көңүлүнө так салып, мындан улам коркуп калган аялы үй толтура керексиз оокаттарды жыйнай берерин байкачу эмес. Махабаттын кийинки жаман күндөргө деп баарын катары менен сатып ала берген адаты туруктуу болуп калгандыктан кийилбеген кийимдерге, пайдаланылбаган оокаттарга шкафтары, сандыктары, шифонерлеринин текчелери толтурат болчу. Буларга батпай калгандарын ал апасыныкына жеткирчү. Үйдөгү дээрлик баардык эмеректер Мараттын ата-энесинен калган бойдон болчу. Махабаттын табитсиз түрдө алтын жасалгаларын алып өзүнө иле бергени болбосо, бул үйдө дээрлик баардыгы эски жана арзан болчу. Марат үй бүлөлүк бюджет эмнеге коротулуп жатканын түшүнчү эмес. Билгиси келген күндө да аны эмнегедир бирдеме тартынтып, муну аялынан сурай албачу. Кийинчерээк Махабат балдары үйлөнсө көбүрөөк орун керек экенин бетке кармап, атадан калган батирди шаар сыртындагы жер үйгө алмаштырып тынат. Марат үй маселесин жакшыртуу максатында турак жай кооперативине кирет. Бирок өлкөдөгү социалдык түзүлүш алмашкандан уламбы, же кандайдыр тобокелчиликтен качканданбы, бул маселе менен шугулданбай койгон. Ал турак жай аянтын алмаштыруу ишине аралашууну каалабагандыктан атадан калган элиталык батир
жер үйдөн азыр деле алда канча кымбат тураарына көңүл бурбады. Марат колу бошобостугуна шылтап, жубайы турак жайды өзү билишинче алмаштыра берүүсүнө уруксаат берген ишеним кат жазып берет. Бул ишенимден пайдаланган Махабат 3 бөлмөлүү элитка батирди дээрлик шаардын четиндеги чоң үйгө алмаштырып, үстөк төлөнгөн акчага эгиздердин улуусуна автоунаа сатып берди. Калганын үй бүлө мүчөлөрүнө айтпай, кайра эле кандайдыр кара күн болсо пайдаланмакчы болуп, же болбосо процент алчулар болсо берүүнү максат кылып апасына каттырып койду. Алмашылган жер үйүнүн алдында дүкөнү да болгондуктан аны ижарага берип, үй ичиндеги кем карчтарды жоюуга жумшап жатты. Ушундай жол менен үй бүлөнүн негизги кирешеси Мараттын атасынан калган мүлктүн арты менен келип, күйөөсүнүн айлыгынан башка үйгө киреше киргизчү булак жок болчу. Алар карылыкка чейин ушул үйдө өмүр сүрүшөт. Кийинчерээк 2 баласы тең 2 жолудан үйлөнгөндүктөн ар кайсы келиндеринен неберелери пайда болот. Эч нерсеге идиреги жок балдары ары бери урунуп, күн өткөрүп жүрө беришет. Марат баягы эле ишкананын жетекчисинин орун басары болуп, карчарбага, пенсияга чейин иштейт. Ушул 20 жылдын ичинде Мараттын экинчи аялын туугандардан эч ким жеңе же келин катары кабыл ала албайт. Алардын мындай каалоолору болгон күндө да Махабаттын арамдыгынбы, бузукулугунбу, айтор бир жамандыгын кечире алышпагандыктан ага жакындай алышпачу. Ал эми ал өз туугандарын конок катары үйүнө көп чакырчу. Мараттын жогору жактагы байланыштарын пайдалануу менен жакындарынын маселелерин чече билчү. Марат кээде өзүнүн жакын туугандарын же болбосо карындашын чакырып сый көргөзгүсү келсе, Махабат чындап эле аферисттик кылып, аларды чакырбай койчу да күйөөсүнө бир шылтоону айтып, туугандары ошол себептен келе албай калышканын билдирип кутулчу. Ошентип алар Мараттын туугандары менен акырындан барып катышты үзүп, өздөрүнчө жашап калышат. Кийинчерээк тактап айтканда, Марат инсульт алып, бир нече жылга кыймылсыз жатып калгандан кийин жашоого болгон кызыгын жоготуп, буга жараша терең депрессияга кабылып, 70 жашка жетпей көз жумат. Өмүр бою өзүнүн жүрөгүн багындырып алган Махабат жана эгиздери үчүн жашап, иштеп, карчарбага чыгаары менен ал өзүн ширесе сыгылган лимондой сезет. Ошентип, начарлаган ден соолугу менен жогорулаган жашы жан багууга жарабай калганда, ал сүйүктүү элинен өзүнө болгон кайдыгерликти, кийинки аялынан көргөн балдарынын улуусунан «Ата, биз үчүн эмне кылып койдуң эле? Биз апамдын буйрө оокат кылгандыгынан улам гана жашап келатабыз» деген жемени угуп нес болот. Анан ушул ирмемдерде бүткүл өмүрү көз алдынан чууруп өтүп, өзүнүн кетирген катасын түшүнүп өкүнөт да, эми жашоого жармашкысы келбей калат. Анан акыл эсин жогото электе ал чоң күйүтүнөн улам көз жашын куюлта отуруп, мындай деп күбүрөнөт: «Кымбатым ата, апа, мээрим ардагым, эдил уулум, аселим, мени кечиргиле». Шаар сыртындагы таза абаны жиреген жеңил унаада Асел күйөөсү жанында болчу дем алыш күнгө ыраазы болуп, анын алдында болчу ырахатын алдын ала сезип баратты. Экөөнө минтип өздөрүнчө эч кимди кошпой дачага бараткандары ушундай бир жагымдуулук тартуулагансыды. «Кел, мен сага бүгүн от кугактап эт бышырып берейин. Суунун боюнда тамактанып, сенин сүйүктүү шарабыңды ичели. Кандай дейсиң?» деген күйөөсүнүн үнү дирилдей чыгып, анын толкунданып турганын билгизди. «Түшүнбөдүм, буга эмне болгон? Өтө эле сылык, анан камкор боло түшкөндөй, жаңы үйгө киргенибизденби, же кинолордо көрсөткөндөй жаш ойнош күтүп алганбы?» деп ойлогону үчүн ал ичинен күлүп, өз бактысына ишенбей турду. «Кайрат, сенин колуң дайыма эле жумуштан бошобойт. Дем алыш күндөрү да иш менен алектенчүсүң. Бирок бүгүн башкача болуп турасың. Мага сени мындай камкор, мээрман, романтикалуу абалда көрүш көнүмүш эмес. Ошондуктан мен азыр өзүм суктанып турам. Эмне болгон сага?» «Ооба, кымбатым, сени кайрадан сүйүп калдым», деп тамашага чаргытып,
мунун себебин ачыкка чыгарган жок. Бирок түшкү тамакка отурушуп тост сүйлөгөн соң олуттуу түрдө кошумчалады. Айсю, абдан көп иштейт экенмин. Анан капысынан эле ушинтип жүрүп жаратылуу жашай электигимди түшүндүм. Убада берем. Ушул жылы эмгек өргүүмдү жакшы эс алам. Каалайсыңбы? Чет өлкөгө саякатка барып келели. Каалайм. Кандай жакшы, кыйкырып жиберди Асель, жаш баладай кубанып. Баягы келин кезиндегидей ой кетти. Түшүнбөйм. Бул качан мен үчүн эң кымбат адам болуп чыга келди? Кебетеси бүт ойлорум бул жөнүндө болушу керек деген чечимге келгенимден бери го. Анан бүт өмүрүм ага арналып калды окшойт. Сага деген сүйүүм менин эбактан, эстей албайм бул ашыктык каяктан. Көз ачканы сен деп жашап келемин, өмүр бою сага сүйүүм арнагам, Кайрат, деди Асель сүйүктүү ырчысы Роза Рымбаеванын ыр саптарынын маанисин чыгара айтып, жалжылдаган көзүнөн да бул сезимин билдирип. Мен бактылуумун. Бул сөзүңдү мен өмүр бою күткөнмүн. Балким бул жөн гана жакшы жашообуз үчүн айткан ыраазычылыгың болуп жүрбөсүн. Жок, буга жер да, асман да, деги эле бүт табият күбө. Ишен мага, деп Асель ордунан туруп шаркырап агып жаткан тоо суусуна барып, анан бурула берип, күйөөсүнө арнап ошол эле сүйүктүү ырчысынын казак тилиндеги «Күе бол» деген аттуу ырын созуп жиберди. Көзүмдү жумсам да көрөм сени, эседи арманым коныр жели, күбө бол ала тау бакытыма, күбө бол көк терек көлен кели. Ырдап бүтүп ойго батып кетти. Ооба, балким бул жөн гана жакшы жашообуз үчүн айткан ыраазычылыгың болуп жүрбөсүн, деп сен жөн жеринен сурап жаткан жоксуң. Ооба, мен түшүнөм сени. Анткени мен союз кулап, атам өлгөндөн кийинки өлкөдө шумдуктай заман орногон жылдары кийин деле көп иштеген жокмун да. Үй бүлөнүн жалгыз камкорчусу, багуучусу өзүң болдуң. Кайрат болбосо мен эмне болот элем? Жаман айтпай жакшы жок деп бекеринен айтышпайт. Кудайга шүгүр, азыр баары жакшы. Бирок мен ошондон бери эле бул менин бирден бир жана кайталангыс эркегим экенин сезип келатпаймынбы? Ушул адамга жолуктурган тагдырыма рахмат. Байкемдин кийлигишүүсү менен бактылуу болдум. Бирок ага бул үчүн ыраазычылык билдирүүгө негедир оозум барбай келет, деп мурунку коммунисттик партиянын мүчөсү эскере кетти. Эрте жаз сезимдерди эркелетүүдө. Эбактан бери суу боюнда туруп жакшы сезимдерге берилип, көңүлүм жайлана элекеле, тим эле ырдагым келет, деп табият көркүнө суктанган ал бир кезде кызгалдактай кыз чагында алик болуп мында эс алып келгенин эстеди. Анда да суу бойлой чуркап, Рымбаеванын «Сүйүү келди» деген ырын ырдадым эле. Кудайа тобо, ошондон бери эле 20 жыл өтүп кетиптир. Экөө тең ойлоно түшүшкөн экен, Кайрат терең уйкудан ойгонгонсуп үн катты. Айсю, сени менен жашаган бүт жашоомо ыраазымын. Оокатыбыз жетиштүү, ортодон жогору деңгээлдеги байлыгыбыз бар. Кудайга ыраазымын. Кызыбыз да чоңоюп калды. Жакында турмушка чыгышы мүмкүн. Мен сени мурдагыдай эле сүйөм. Бирок уулду болгум келет. Суранам, мага уул төрөп бер, деп Кайрат өтүндү. Кымбатым менин. Менин да аябай уулду болгум келет. Бирок кайда гана кайрылган жокмун. Болбой жатат. Баары эле жакшы турат деп врачтар түшүнбөй жатышат. 40 жаштан кийин деле көптөр төрөп жатышат. Сен ойлобо мени сактанып жатат деп. Болбой жатат экөөбүздүкү. Эми эмне кылам билбейм, деп Асель аз жерден ыйлап жиберчүдөй болуп барып улантты. Бул теманы эч качан ачык талкуулачу эмес элек. Мен ойлончумун. Сага өзүңдүн жумушуңдан башка эч нерсе кызыктырбайт го деп. Эрте кетесиң, кеч келесиң, кээде дем алыш күндөрү да иштейсиң. Түшүнөм. Биз үчүн кам көрүп жатасың. Рахмат сага. Жакшы жашообуз үчүн. Дагы жакшы, кызыбызды чоңойтуп алдык. Биздин Лира алтындай кыз. Ооба. Сени менен ачык сүйлөшкөнгө убакыт жок. Анан Лира угуп коебу деп тартынасың. Ушинтип күндөр өтүп жатат. Асель муңайым тартты. Жанагы жакшы маанайы кайдадыр житип кеткенсиди. Анын көңүлсүздөнгөнүн байкап, Кайрат жооткото сүйлөдү. Капаланба, кымбатым.
Эсиңдеби 90-жылдары экинчи баланы кичине кое туралы деп сүйлөшкөнүбүздө сен кандайдыр спиральды салдырганың жөнүндө айттың эле. Мен ошону алигиче алдыра элексиң го деп ойлоп жүргөм. О, Кудай сактай көр. Кайрат, сен эмне? Эмгиче ал мени менен кошо өсүп кетмек да, деп башында чочуп кеткен ал кайра эркектик макулукка түшүнө албай күлүп жиберди. Аны Лира 5-ке чыкканда алдырып, ошондон бери эле сен сыяктуу эле экинчи баланы тилеп жүрөм, деп жалооруй сүйлөп, жан сырын ачып жаткансыды. Мага таарынба, кымбатым. Биз эркектер ушундай энөөбүз да. Менин эсимде, баш кошконубуздан кийин атаң менен агаң турмушка зордоп чыгарышканын көп айтчусуң. Ушундан улам ойлоп жүргөм. Мени сүйө албай койдуң го деп. Кайрат актангандай сүйлөп, көзүн алакача аскалуу тоого карады. Асель ага жакын отуруп, аярлай кучактады да көзүнө карап сүйлөдү. Кайрат, кымбатым, сен мага качан абдан кымбат адам болуп калганыңды мен өзүм да түшүнбөй калдым. Мен ал кезде келесоо болсом керек. Бирок азыр ошол эле баш кошууну уюштургандардын баарына ыраазымын. Мен өзүмдүн жашоомду курбуларымдын жашоосуна салыштырып, сага жолуктурган тагдырыма ыраазы болуп келем. Алар Орусиялап бир нече жылга алыс кетип, бул жерде болсо 2-3 жумушка иштеп, азыркыга чейин эле жан далбаса кылып келишет. Мен андайды көтөрө алмак эмес болушум керек. Сен өзүң көргөнсүң, Союз учурунда коомдук иштердин активисткасы болуп жүргөнүмдү. Коммунисттик иштерге тарбияланганымдан улам менин мүнөзүм шаар жана бетке чапма болуп калыптанган. Түз жүргөндү жакшы көрөм. Кээ бир жетекчилер ал тургай алардын демилгелүүлөрү мен сыяктууларды жактырышпайт. Мен азыркыга чейин советтик эмес жашоону билбейм. Андыктан сен болбосоң, сага турмушка чыкпасам, мен жашай алмак эмесмин. Бирок билип кой, сага ыраазылыгыма караганда сүйүүм жогору. Болбосо сага арнап ыр жазбайт элем. Көп болду жазганыма. Бирок окуп бергенге ыңгайлуу учурду таппай жүрдүм. Окуп берейинби? Жок, жооп бербе. Андан көрө унчукпастан ук. Сен мага өтмө катар сиңип бүттүң. Дайыма сезем жандан мен демимди. Ортону бөлсө дагы кыямат сүйлөшөрбүз. Тагдыр буйруп же Кудайдан белектелип. Сен мага сооронууга берилгенсиң. Жерге, өмүргө сүйүүм, күчүм кайрып бердиң. Бул үчүн мен тагдырга ыраазымын. Кайрат көзү жашылдана түшүп ордунда катты. Өз бактысына ишене бербей аялын карап турду. Анан акырын жакындап, аны назик кучактап, жүзүнөн өөп, бирдеме дейин деди, бирок үн чыгара алган жок. Ортого орной түшкөн тынчтыкты Асель бузду. Мына ушундайыр, бирок бул тууралуу сөздү кийин айталы. А эгер баягыда кандай иштегендигим жөнүндөгү сөздү уланта турган болсок, анда мен ал тургай өзүмдү да коргой албагам. Бул жөнүндө сага айткан эмесмин. Мен капиталисттерди түшүнө албайм. Алар да мени түшүнүшпөйт. Ошол коммерциялык ишканадагыдай кылып идеяңды тартып алып, өзүнүкү катары бергендерди адилеттикпи? Адам укугу каякта калды? Ошондо менин идеямды шефтин тууганынын демилгеси катары көрсөтүшүп, аны жумуштан көтөрүшкөн. Мени болсо кыскартып жиберишкен. Эсиңдеби? Мен ошондо адилетсиздик үчүн көз жашымды көлдөтүп ыйлагам. А сен болсо мени жумуштан кыскарып калгандыгым үчүн ыйлап жатат деп ойлогонсуң. Ал өзүнүн жан дүйнөсүнүн абалы менен чын жүрөктөн бөлүшүп жатты. Ал эми жакында эле мен соода борборуна ипотекалык насыябызды төлөөгө аз болсо да салым кошоюн деп иш алып баруучу болуп иштөөгө макул болгонумдачы. Ал жерде жумушчулар чыр салбасы үчүн же алардан чайлык пул таап калуулары үчүн баардык техникалык жумушчуларды өзүлөрүнүн тааныштарынын атынан катташат да айлык алганы бир тизме даярдап иштешет. Ал эми соода борборунда жумушта акчаны кайсы бир ортомчуга берип, ал нак акчага иштегендер менен бөлөкчө сүйлөшөт да өзүнүкүн эселеп кармап калышат. Ал эми кээ бир жерлерде жеке адамдар Лев Толстой көчөсүнөн жумушсуздарды жалдаган сыяктанып, пол жуугучтукка ким көрүнгөндү ала беришет. Алар менен башка баада келишим түзүшүп, таптакыр бөлөк акчаны төлөшөт.
эч кандай эреже жок, жумушка жарактуу болсо болду. Мындайлар адатта базардагы тачкист сыяктуу келгиндер болушат. Жумушчу ишке жараксыз болуп калса, дароо ОЗ-2 түрүндө жумуштан бошотушат. Ал тургай мурда маянасынан кармалып калган акчасын албай кетет. Ордуна башка иш издеп жүргөн, мурдага караганда тың, жыйнактуу жана артыкчылыгы бар жумушчуну чекеден чертип тандашат. Мен мындайды уккан деле кызыга баштагам. Ушунун үчүн эле кайрадан кыскартуу келди деген шылтоо менен жумуштан чыгарып салышты. Жакында эле көрдүм. Башка катын менин формамды кийип иштеп жүрөт. Ооба, азыр башка заман. Ага жараша жашагым деле келет. Ишенип кой, бирок оозумду скотчтосо дагы ачуу чындыкты айткым келе берет, деп кызууланган сөзүнө жараша ачуу сезимге алдырган Асель албууттана аккан жазгы сууга кадалып демин ичине тартты. Болуптур, Аськам менен. Кел экөөбүздүн рахаттана жеп жаткан ырыскыбызга карайлы. Болбосо сенин сөзүң парт чогулуштагыга окшоп баратат. Өз ишенимиңде бекем туруу сенин каныңда да. Ошон үчүн жарым өмүр өтсө да аны эч кимге бербей келесиң. Кечирип койчу жаным. Кеп партиялык идеяда эмес, адилеттүүлүктө. Негизинен эле мен кийинчерээк өзүмдө жетекчилик шыгым эч жоголбойт деп сезип жүрөм. Бир маселени көргөндө оюмда бир уй кургандай конструкция пайда болот, деп күлүп жиберип кошумчалады. Өзүмдөгү укмуштай көп энергияны каяка жумшаарды билбей атам. Мени жетекте, кымбаттуум. Мен кой болсом, сен чабансың. Ал тургай сага кулуң катары кызмат кылууга даярмын, деп ага жанаша берип назик түрдө өбө баштады. Бир тынымдан соң көңүлү жайланган Асель эч ким көргөн жокпу деген тейде уялгансып эки жакты карап алып, анын көзүнө тигиле берип унчукту. Эгер олуттуу ойлонсом, сага үйдө унчукпай отуруп, романымды жазганым оң окшойт. Жаз, кымбатым, жаз. Бирок билбейм, качан жазып бүтөм. Кебетеси кар чарбага чыкканымда аяктайт окшойм, деп кайрадан күлүп жиберди. Бишкекке кайткан жолдо унчугушкан жок. Ар ким өз ою менен алектенип, үйдөгү кеч адаттагыдай өткөнсүдү. Бир гана бүгүн тамак жасашкан жок. Анткени дачадан от когактап бышырылган эттен көп ашып калгандыктан ала келишкен. Адаттагыдай эле Кайрат интернетке кирди. Лира сессиясына даярданууда. Асель сыналгыдан көрүп жаткан фильмди аяктагандан кийин жатууга камырды. Аны менен кошо башка үй бүлө мүчөлөрү жаздыкка баш коюшту. Бирок ар кимиси өз көңүлүндөгү ойлор менен алпурушуп, дагы далайга уктай алышпады. Атенем бүгүн ойлуу тартып унчукпастан өзүлөрүнө окшобой турушат. Дачадан уруша кетишкен жок болду бекен, деп ойлоду Лира. Кайрат бала жөнүндө кеп козгоп, сүйүктүүсүн капалантып алганына өкүнүп турду. Бала болбосо да, Кудай буйрса неберелерди багарга аз калды го. Асель да тынч жата албай көпкө ооналактады. Эмнегедир эле көз алдына мыскылдуу жылмайган Махабат келе берди. Өзү кокусунан угуп калган. Аны менен курбусунун ашканада сүйлөшкөн сөзүн эрксизден эстеди. Анын төрөөрүн же төрөй албасын дагы көрөбүз. Ошондо жеңеси өзүн көрө калып сөзүн башкага буруп кеткен. Ким жөндө сөз кылып жаткандарын такып сураганга Аселдин тарбиясы менен ички маданияты жол берген эмес. Албетте, өз учурунда, тагыраак айтканда 90-жылдардын башында атасынын батирин бошотуш үчүн Махабат Аселдин Кайратка турмушка чыгышына себепкер болгон. Коммунист кайын сиңдисин Кайрат жактырбай кое албасын билген ал. Экөөнүн баш кошуусу үчүн жакшы эле аракеттенген. Ал бир эле күйөөсү Мараттын Кайрат менен бул тууралуу сүйлөшүп, карындашын ала качып болсо да алууга көндүрбөстөн көзү ачыктарга да жүгүргөн болчу. Союз кулагандан кийин көп үй бүлөлөр биринчи иретте экономикалык кыйынчылыктар себеп болуп ажырашып жатышты. Ушундай тагдырды Кайрат менен Аселге каалаган Махабат аларга байкоо салып жүрдү. Бирок ал кайын сиңдисин дайыма бактылуу өңдө, жетиштүү жашоодо көргөн сайын ичи тарып, жан айласын таппай калып жатты. Өзү болбосо
мындай жыргалга бул коммунистка жетмек эместигин эстеген сайын көрө албастыгы күчөгөн ал жаш жубайларга акыры кандай болбосун бут тоспой кое алмак эмес. Албетте, башка ылажысы жок болгондон кийин алардан өч алыш үчүн өзү дайыма ишенип келген, жардамын алып жүргөн көзү ачыктарга кайрылбай коймок эмес. Кандайдыр кара күчтөрдүн кызматын пайдаланган алар чынында эле махабатка күйөөсүнөн анын көп сандаган туугандарын жана кээ бир пайдасыз досторун алыстатыш үчүн жакшы жардам берген. Окутулган дубадан кийин алар Мараттын үйүнө топурап келе бергендерин токтотушкан. Дагы эле ушундай арам максатта аракет кылган махабат Аселге арамза түрдө жакшы мамиле жасап, үйүнө конокко чакырган да бул жаш жубайларга тукумсуздук терс дубасы түшүрүлгөн чайды берип, көздөгөн оюн ийгиликтүү түрдө ишке ашырган. Бул иш лира төрөлгөндөн кийин болуп өткөн. Жакшы акча төлөнсө, Кудайга да каршы айткандан кайра тартпаган ошол көзү ачык мастанды да, махабат өзү дуба окуткусу келип жаткан үй бүлөнүн балдары көп экенин, дагы төрөлчүлөрүн аборт кылып убалына калгыча, ушундай жол менен алардын бойго бүтүүсүн тыйган оң экенин айтып алдаган эле. Ушундай жол менен кара жиндүү көз ачыкты макул кылгандан кийин махабат ага 2 жаштын аты жазылган кагазды жана сүйлөшүлгөн акчаны берип, анын айтканын аткарыш эле калган. Ансыз да үй бүлөдөн сырт коротулуп жаткан күйөөсүнүн адал акчасын махабат мындай арам иштерден аячу эмес. Ушинтип күйөөсүнүн айлана чөйрөсүн көзөмөлдөгүсү келген ал бул үчүн эч качан жооп бербесине ишенчү. Канча аракет кылса да, Аселдин көп жылдар бою согончогу канабай жүргөнүнүн себебин өзү гана билген ал дубанын кудуреттүү күчүнө тан берчү да, душмандарын жазалоонун эң оңой жолун тапканына ичинен куштарланып, байон эмелерди мыскылдап күлүп, кээде баарынын бактысын өзү көзөмөлдөп алганына кубанып, үйүндө киши жокто чыдабай кетип, мастан кемпирлерче бийлеп да жиберчү. Бирок ал мындай кара санатайлыгы үчүн жараткан тарабынан кийин катуу жазаланат. Кудурет айлана чөйрөсүндөгүлөргө көрө албастыгынан улам дагы кандай жамандыктарга, зыян келтирүүлөргө бараарын билгиси келгендей, бул күнөө көрпендесин жайына койгон эле. Бирок жараткан жаман пейилдүү бул көрпендесин акыры жазалабай койбойт. 1 бөлүмдүн соңу. 2 доорго 1 жүрөк романынын 2 бөлүмүндө мурдагы коммунист кыздын жаңы замандагы жөнөкөй жашоосун, сүйүү окуялары бир нече жыл өткөндөн кийин да көрккө бөлөйт, көлөкө жагын жарыктандырат.